Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын адаттагыдай эле түз эфирде улантат. Биз сиздерге негизги маселени сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Чынара Асылбекова, ошондой эле уктурууну сиздерге жеткирүүдө кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө коомчулукта, эл арасында өлкөдөгү социалдык экономикалык абал кеңири талкууга алынып жатат. Өзүңүздөр билип жатасыздар, дүйнө жүзүндө бардык жерде кымбатчылык, эл арасында ар кандай бир сөздөр дагы айтылып атат, ар кандай талкуулар жүрүп атат. Анын бири биздин өлкөдө бүгүнкү күндө өтө актуалдуу, анан көбүрөөк талкууга алынып жаткан маселелер боюнча биз бүгүн сөз кылалы деп турабыз. Студияга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеевди чакырдык. Саламатсызбы, Чолпонбек агай? Мынакей соңку күндөрдө көбүрөөк талкууга алынып аткан маселелер боюнча сөзүбүздү баштай берели. Жогорку кеңеште жанагы кумар оюндары боюнча мыйзам долбоору жактырылганда бир топ талкуу жаралды, бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Бирок айта кетишибиз керек, бул мыйзам долбоорун мурдагыдай эмес, мурдагыдай баягы карапайым элдин, калктын мындай бир турмуш тиричилигине, жашоосуна таасирин тийгизбегидей кылып иштелип чыкты деген пикир басымдуу болууда. Деги эле ушул курч маселе жаратып, көбүрөөк талкууга алынып аткан казино, кумар оюндары маселесинин айланасында сиздин пикириңиз кандай? Чын эле өлкөнүн бир экономикалык кырдаалына жараша бул мыйзам кабыл алынып калса, көпчүлүктүн арасында чочулоо жаратып жаткан жагдайларды кантип мындай тартипке сала алабыз? Мындайда эми сөздү түз маанисинде баштайлычы. Бул казиного бүгүнкү күндө чын ачыгын айтыш керек, коомчулукта, соц тармактарда кандайдыр бир деңгээлде мындай агрессивдүү каршы чыккандар болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Бирок алардын аргументтери элди мындай айтканда туура эмес маалымат менен, элге туура эмес маалымат берүү менен мындай бир козуткан маанайда болуп атат да. Себеби кабыл алынган мыйзамды бир эгерде окуп көрсөк, биз ал жерде бул кумар оюндарына Кыргызстандын граждандары, мындайча айтканда кыргыз атуулдары ал кумар оюну ойнотулган жайларга кирбейт деп жазылып турат. Бул жерде мындай айтканда Кыргыздандык граждандар, Кыргыздын атуулдары, мисалы сиз экөөбүз ал жердин эшигине да бара албайбыз да. Ал кумар оюндары ойнотулган жайлардын. Андан башка да ал эшигине киргенде ой, ичинде ойногонго да болбойт деп турат. Мындай айтканда, кыргыз атуулдарына кумар оюндарын ойнотулган жайларда ойногонго, киргенге, ал жерде мындайдыр бир көңүл ачып барганга уруксат жок. Ал жерге мындай айтканда жалаң гана чет өлкөдөн келген адамдарга уруксат берилет да. Мына ушуну ачык айтышпай, бүгүнкү күндө кумар оюндары ойнотулбасын, кумар оюндары ойнотула турган мыйзам кабыл алынбасын деген эле жалпы сөз менен талаш жүрүп атат да. Анан биз бүгүнкү күндө мыйзам диктатурасын орнотобуз деп атабыз. Мыйзамдуу мамлекетти курабыз деп атабыз. Эгер биз мыйзамдуу мамлекетти курабыз деп атсак, анда ар бирибиз мыйзамды сыйлаганга үйрөнүшүбүз керек. Ошол ал жерде мыйзам иштебей калат, анан мыйзамды жөн эле жазып коюшту, анан ал кумар оюну башталып кетсе ким каалаган кире берет деген бул жалган жармаш сөз. Анткени кумар оюнун ойното турган жай бул чоң акча айлана турган жер. Муну ачыгын айтышыбыз керек. Бул өтө чоң каражат, чоң акча айлана турган жер. Алардын лицензиясынын өзүн эле берип болгондо 1 миллион долларга сатып алышат. Ошол 1 миллион долларын эгерде тигил мыйзам боюнча, эгер Кыргызстандын жараны кирсе ал жерге, Кыргызстандын жараны ошол жерге кирип алып бир оюнга катышып калса, анда ошол 1 миллион лицензиясы күйүп кетет. Муну бир дагы ошол кумар оюнун ачкан бизнесмен адам андай рискиге барбайт. Эми Кыргызстанда 2-3 миллион чөнтөгүнө салып алып кирип ойното турган деле адамдар жок деп ойлойм менчи.
ал түгүл бир 2000-3000 доллары менен кирип деле ойното турган адамдар Кыргызстанда мындай четтен чыга берерине ишене бербейм. Бул кумар оюну деген нерсе мындай айтканда өтө чоң акчаны талап кылган oyun, казино бул чоң акчаны талап кылган oyun да. Мыйзамда ачык эле жазылып турат. Бул чет өлкөдөн келген миллионерлер жана миллиардерлер үчүн бул жасалып атат да. Анан эле бизде ушу кумар оюнуна азгырылып кетебиз, баарыбыз эле кумарчы болуп кетебиз, анан үй жайыбыздан айрылабыз, анан үй бүлөлөр бузулат деп бир жалган маалыматтарды таратып атышат да. Ошондуктан биринчи кезекте ушул ошондой жалган маалымат тараткандарга айтып кетер элем, коомчулукту адаштырбай мындай таза так маалымат таратышса да, ошол мыйзамды окуп алышса, анан окуп алып туруп, анан кийин мыйзамдын баланчанчы беренесинде мындай экен, анан эми ал жерде тиги кирүүгө болбойт экен деп туруп, анан кийин бирок ар кандай жолдор менен кирип кетет да деген бул түшүнүк болушу да мүмкүн эмес. Ар кандай жолдор менен кире албайт. Анткени мен жана башында айтып өтпөдүмбү, 1 миллион доллардан ашык күрөөгө коп коюп оюн ача турган оюн ачылат. Ошол оюндун ээлери 1 миллиондон ашык доллар күрөөгө коюшат. Ал эгерде кимдир бирөө Кыргызстандын жараны кирсе же болбочу болсо, андан башка дагы ошол мыйзам талаптары бузулса, ал күрөөсү күйүп кетет. Мамлекеттин эсебине өтүп кетет. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдайы, биз өзүбүз деле ушул мыйзамды сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек да. Мыйзамды кандай жазылса, ошондой кабыл алганга үйрөнүшүбүз керек. Анткени мына президентибиз Садыр Жапаров биринчи күндөн бери айтып атат, биз жаңы Кыргызстанды курууга өттүк деп. Биз жаңы Кыргызстанды жаратабыз деп атат. Биз мыйзам диктатурасын орнотобуз деп атат. Биз ачык коом курабыз деп атат. Мына ушул мыйзам диктатурасын орнотууда ар бирибиз мыйзамды мындай так сактаганга, мыйзамды сактай билгенге үйрөнүшүбүз керек. Мына биз бүгүнкү күндө биз баарыбыз мындай бир чет өлкөлөргө суктанабыз, Сингапурга суктанабыз, Малайзияга суктанабыз, Түштүк Кореяга суктанабыз, ушундай бай өлкө, ушинтип бир учурда кедей болгон, анан ушинтип эле байлыкка жетип алды депчи, ушинтип турмуш жолдорун оңдоп кетти деп. Бирок кантип деген суроого жооп бергиси келбейт да. Кантип дегенди караганда мына ушундай биздегидей реформа аларда да өткөн. Бизде азыр реформа, мен көп айтып жүрөм, жумшак формасында өтүп атат. Чындыгында реформа дайыма ачуу өтөт. Мындай кыйынчылыктар көп болот. Коомдогу карама каршылыктар көп болот. Реформа жүрүп аткан маалда. Мына бүгүнкү күндөгү ошол жүрүп аткан реформанын бири ушул казино оюнуна каршы чыккандардын аракети болуп эсептелет да. Улам экономика көтөрүлүп, улам элге болгон турмуш жакшырып, улам баягы мамлекет түйлүгүбүз бекемделип, улам бийлик өзүнүн күчүн көрсөтө баштаган сайын бийликке каршы адамдар ар кандай шылтоолорду таап, ар кандай жолдор менен бүгүнкү бийликке каршы жолдорду колдонуп атышканын ачык айтышыбыз керек да. Ошонун бирөөсү мына ушул кумар оюндарына, казиного болгон каршылык болуп жатат. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Себеби элдин башын айландырып, көпчүлүктүн башын айландырып, ардык эле барып туруп кумар оюнун ойноп кетет. Анан бул деген арам оюн деп эле анан динге да динге да байлап ийишти да. Эми арам деген далала. Арам деген далганда мынакей бүгүнкү күндө деги эле арам менен адал аралашып калган коомдо жашап атабыз да биз өзүбүзчү. Мына арамдан түшкөн акча жакшы болбойт дейт. Анда арак сатырбай коелу бүткүл Кыргызстан боюнча. Эң чоң каражат, эң чоң салык, эң чоң мамлекетке каражат алып келген бул көбүнчөсүн эми ачык айтканда ошол арам, биз арам деген немелерден түшөт, тармактардан түшөт, ошол эле арактан түшөт, ошол эле пивадан түшөт, ошол эле винолордон түшөт, ошол эле башка дагы ушундай тармактардан түшөт. Анан эгерде арам эле дей баштасак, боорекелерди ойлоп чыгарган адамдар дагы ушул башка диндин өкүлдөрү. Биз чөнтөгүбүздө көтөрүп жүргөн телефондорду айлап чыгаргандар дагы башка диндин өкүлдөрү. Аларды чыгарып атканда деле тиги Куранда жазылган баягы бисмилла дебеген нерселердин баары арам болуп калат депчи. Бисмилла деп жаза албаган нерселердин баары арам болуп калат деп. Буларды чыгарып атканда, телефон чыгарып атканда эч ким бисмилла деп айткан эмес.
Анан биз антип эле анан динде мындай экен дей берсек, анда жашообуз болбой калат. Мына бүгүнкү күндө кийип жүргөн кийимибиздин жакшыраак кийим алалы десек, биз Италиянын бут кийимдерин, Германиянын бут кийимдерин алып атабыз. Базарга барып болсо, бүгүнкү күндө көбүнчөсүн Кытайдын кийимдерин кийип алып, Кытайдан келген кийимдерди алып кийип атабыз. Кытай туугандарыбыз биз ар бир кийимди жасап атканда бысмылап аткан жок. Алардын баары кийип турган кийимибиздин көбү. Эми андай бул мындай шылтоо да болчу. Ошондуктан ошол эле маалда биз дайыма бийликтен эмнени талап кылып атабыз? Эмне үчүн айлык көбөйбөйт? Эмне үчүн пенсия көбөйбөйт? Эмне үчүн жөлөк пулдар көбөйбөйт? Эмне үчүн ушундай биз жаман эле жашай беребиз? Эмне үчүн силер жакшы иштебейсиңер дейт да. Кантип көбөйтөт? Кантип көбөйтөт эгерде мынакей казино ачып миллиарддаган казанага акчалар түссүн десе, каршымын десе, 7 тонн иштетели миллиарддаган доллар каражат түшүрөлү десе, каршымын десе, көчө күнү туристтер келип, Кыргызстанды туристтер келе баштаганда каршымын, көчөгө шалбыраган кийим кийгендер толуп кетти, каршымын десе, асмандан акча жаабайт да. Бул туризм деген өзү өтө чоң тармак да. Туризм мисалы мынакей өткөн күздө, кышта биз аркылуу Кыргызстан Бишкек аркылуу башка мамлекеттерге пакистандыктар уча баштаган маалда чынын айтканда 100 миңдеген доллар каражаттар түштү казанагачы. Ал түгүл мына азыр көчөдөн чыгып алып такси айдагандардан деле сурагыла, ошол маалда тим эле жыргап калганбыз. Тим эле кичинекей жерге жеткирсек деле 100 доллардан алып, 50 доллардан алып тим эле жыргап калдык эле деп айтып жүрүшөт. Бирок элдин баары чуут чыгарып, ошол жерде шалбырап кийингендер көчөгө толуп кетти. Биздин тиги Бишкекибизге ушундай чет өлкөлүктөр толуп кетти. Эмне кийип атасыңар? Кокуй эле кокуй дегенден жаап салдык эле, канча 100 миңдеген долларлар түшпөй калды. Бул дүйнө азыр аралаш жашоого өттү. Дүйнөдө мындай айтканда туризм күч алып атат да, туризм. Мисалы мынакей ушул Мекенин өзү деле ушул араб өлкөлөрү деле туризмдин эсебинен жашашат. Мисалы ошол туризмди өнүктүргөнүнөн жашашат. Мисалы жыл сайын мына Мекеге зыярат кылганы 6 миллион 7 миллионго жакын зыяратчылар барат. Миллиарддаган долларларды таштап келишет ошол жергечи. Андан сырткары канча бир мындай башка диндин өкүлдөрү деле барып ал жерде көрүп жүрүшөт, бирок алар жапкан жок да. Араб өлкөлөрү өздөрүн жаап, бизге Дубай маселен келбегиле бизге силер деген шалбыраган, албырагандардын баары көчөгө толуп кеттиңер деген жок да. Алар тескерисинче кучактарын жайып айланайын, миллиондоп келгиле, каалашыңарча келе бергиле деп атпайбы? Анан биз мындай бир өсүп өнүгүүнү каалабай, каражат табуунун жолдорун издебей эле анан асмандан акча жаачудан бетер эле жакшы жашагыбыз келет. Айлыктарыбыздын жогору болушун каалайбыз. Балдарыбыз тинтип миграцияга кетпей, бизде жумуш орундардын болушун каалайбыз. Бирок ошону иштегенге келгенде эле жок бул иштебесин, жок бул казино жабылсын, жок 7 тонн иштетпейли, жок тиги кенди иштетпейли, жок бул кенди иштетпейли, жок тиги туристтер шалбыраган туристтер келбесин, бизге татынакай кийинген сулуу эле туристтер келсин. Андай болбойт да. Экономиканы көтөрүш үчүн түрлүү экономикага акча алып келген жолдорду карашыбыз керек. Дүйнө бүгүн аралаш жашап атат. Дүйнө бүгүн ушундай абалда туруп атат. Мунун баарын ойлонушубуз керек да. Мисалы мынакей азыр дүйнөдө абал жакшы эмес. Ачыгын айталы, бүткүл дүйнөдө кризис жүрүп атат. Экономикалык кризис өтө оор болуп атат. Тамак аштын кризиси күчөйө баштады, көтөрүлө баштады. Мынакей Россия менен Украинанын ортосундагы согуш бул дүйнөгө таасирин тийгизип атат. Дүйнөдө мисалы мына Африка өлкөлөрүндө ачарчылыктар башталды бүгүнкү күндө. Мына ушул Россия менен Украинадагы согуштун кесепетинен бизде бир топ товарлар кымбаттап кетти. Мисалы биз Украинадан көбүнчөсүн буудай алчубуз, кант алчубуз, анан суу майдын түрлөрүн алчубуз, өзгөчө кондитерлик товарларды өтө көп алчубуз Украинадан. Ошонун баары бүгүнкү күндө токтоп калды. Мына ошонун баары токтоп калганын кесепетинен мына ошонун баары кымбаттап атат.
Биз алардын баарын кайра бир башка өлкөлөрдөн алып толтурушубуз керек ордунчу. Анан кийин андай жолдорду издеш үчүн каражат керек. Мына ошол каражаттарды табуунун жолдорун издешибиз керек. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү ушундай оор кырдаалда, экономикалык кырдаалда, кризистик кырдаалда турганыбызды ойлоп, мындай бир иштегенди мамлекетти кантсе дагы ушундай кризистик абалдан жеңилирээк алып чыгып кеткенди ойлонбой эле каршымын дей берген жакшы иш эмес да. Мынакей мугалимдерибиздин айлыгын көтөрдүк эле жаман болду. Бүгүнкү күндө мугалимдерибиз мындай бир баштарын көтөрүп, аябай мындай бир өзүнүн кесибине өздөрүндө болгон мындай бир сыймыктануу пайда болду. Бул биринчи көтөрүлүү эмес, эми Кудай буйрса келаткан 1-2 жылдан кийин дагы көтөрөбүз деп атат. Ушундай маданият кызматкерлеринин айлыгын көтөрдү эле, бул да жакшы болуп атат. Бүгүнкү күндө китепканада иштегендер азыр китепканаларын кайра тазалап, оңдоп, иштегилери келип, ушундай аракеттер башталып атат. Жаман болуп атабы эми ушулардын баары? Ушул акчалардын баары каяктан түшүш керек? Ушул акчалардын баарын мамлекет каяктан табыш керек? Бизде бир күпүлдөй иштеп аткан ишканаларыбыз жок болсо, же бир ушундай бир салыктан болобу, же башка жактан болобу бир чоң агымдарды жарата турган күчтөрүбүз жок болсо, мындай ойлонолу да. Баарыбыз ойлонолу. Бул жерде жалгыз эле президент Садыр Жапаров ойлонбошу керек. Жалпы эл ойлонушубуз керек. Ар бирибиз ойлонушубуз керек. Ар бирибиз ойлонуп, балдарыбызга, келечектеги балдарыбызга эмне деген мамлекет таштап кетебиз? Келечекте жашообузду эмне деген нукка бурабыз дегенди ойлонушубуз керек. Мынакей канча бир жаш муундар чет өлкөдө мигрант болуп жүрөт. Ушулар өмүр бою эле мигрант болуп жүрө береби? Же биз мамлекеттин экономикасын көтөрүп, бир оңдоп, эртең өзүбүздө жумуш орундарды түзүп, жумуш орундарды ачып, анан жакшы жолго түшөбүзбү? Эртең дегенди да ойлонушубуз керек да, туурабы? Мынакей ушул жаатына келгенде, ушу казиного шылтап, бүгүнкү бийликке кандай болсо да жол тосуп, кандай болсо да бүгүнкү бийликти иштеткилери келбегендерди ээрчибей, жалпы элибиз мындай бир туура жолду тандайт деп ойлойм да. Кантсе да мен көп айтып келатам, элибиз билимдүү, биз 100% билимдүү элбиз. Болгону баягы айрымдар дуулдатып чуу көтөрсө, мындай бир тактабай ээрчип кетмейлерибиз бар. Муну токтотуп, тактап, мыйзамды карап көрөлү, окуйлу деп, анан окуп көрүп, бул жери мындай турбайбы, биздин граждандар ал жерге кире албайт турбайбы? Ал чет өлкөдөн келген баягы миллионер, миллиардерлер үчүн турбайбы бул деп мындай ойлонушубуз керек да. Эми чет өлкөдөн келген миллионерлер, миллиардерлер жалгыз өзү келбейт. Алар сөзсүз түрдө жора жолдоштору менен, үй бүлөсү менен келишет. Анан алар келгенден кийин Кыргызстандын бир керемет жайын, жаратылышын көргөндөн кийин жора жолдошторуна айтып барат. Бул туризмдин чоң агылышы да. Мисалы мынакей Америкада бир шаар толугу менен жалаң казино ойнотуп жан саккан шаарлар бар. Америкада маселен. Биз Америкага сыймыктанабыз. Американы көргүбүз келет. Америкага иштегени кеткибиз келет. Америкага барсак экен деп, ушул Америкага кантип иштегени кетип калам деп чуркап жүргөндөр толтура. Бирок бүт эле американец кумар оюнуна ойноп эле тиги кумарбоз болуп кеткен жок да. Туурабы? Мына Тайвань. Канча казинолор иштеп атат. Тайвань бүгүнкү күндө өнүгүп бараткан мамлекет катары аябай аты чыгып атат. Ал жердеги тайлардын баарын эле тиги кумарбоз болуп кеткен жок да. Малайзия, Сингапур, ушуга окшогон мамлекеттер, Түштүк Корея, баарында эле казинолор ойнолуп атат. Бирок биздегидей аларда баардыгы эле каалаган киши кирип эле ойной берет. Биздегидей өзгөчө мыйзам менин оюмча бизде эле кабыл алынды. Ушундай жергиликтүү улуттун кирбесин деген, жергиликтүү граждандар кирбесин деген мыйзам ушу дүйнө боюнча бизде эле кабыл алынды окшойт. Анткени ушундай элдин талабын эске алуу менен кабыл алынды да. Болбосо канчалаган мына Түркияда деле канчалаган ислам динин кармаган мусулман мамлекеттерде, канчалаган мамлекеттерде казинолор ойнолот. Анан антип эле тиги баары эле тиги
кумарпос болуп эле. Анан эми мисалы 12-жылга чейин бизде деле казинолор кенен ачылып баягы иштечү да. Эми бирин экин кетип ойноп кеткендер болчу экен, бирок жалпы массалык түрдө кумарпос болуп кеткен жокпуз да. 12-жылга чейин атам замандан бери канча бир кумарлуу оюндардын түрлөрү болгон, кыргыздар ошонун баарын эле кумарпос болуп кеткен эмеспиз да. Ал түгүл мына тиги 80-жылдарга чейин нарын өрөөнүндө апийим айдалып, кадимкидей эле апийим айдалып, биз өзүбүз, мен өзүм ушул апийим отоп, кырып, чогултуп өскөн баламын. Биздин айылда бирде наркоман жок. Бирде апийим чеккен, же болбосо апийимге берилип кеткен биздин айылда бирде адам жок. Мен башканы айтпай эле коеюн. Канча жыл мен төрөлгөндөн ушул окууну бүткүчөктү, андан канча жыл мурда эле айдалып жүргөн. Ошончо жылдар бою апийим айдалып, биз ошол апийимди кырып, тилип, мамлекетке төгүп жүрдүк. Айылыбыздан бир апийим ичкен, же болбосо апийим чегип киши чыккан жок. Бул мындай айтканда баягы ачык айтсак, бул шылтоо кылып эле бүгүнкү бийликке буттоосу болуп атат да. Чолпонбек агай, дагы бир ушул казинодон улам бир маселе да, мисалы абдан мындай бир жергиликтүү элге таасири тийип калбасын деп элдин талабын эске алып долбоор даярдалды деп атпайбызбы? Анан ушул жерден бул казинонун мисалында эле да, ушул кумар оюндары боюнча мыйзам долбоорунун мисалында эле башка да жагдайлар бар. Жана мыйзамды сыйлаш керек, мыйзамды иштетишибиз керек. Анткени башка өлкөлөргө чыгып келген биздин мекендештерибиз, жердештерибиз айтып келип атпайбы? Ал жакта мыйзам кадимкидей иштейт. Анте албайсың, минте албайсың деп. Анан бизде эмнегедир эле мындай бир мыйзамдан дагы мындай биринчи өзүбүздүн кызыкчылыктар, кайсы бир топтун болобу же кайсы бир адамдардын болобу ушундай нерсеге көбүрөөк берилип кетебиз да. Анан биздин Кыргызстанда ушул мыйзам үстөмдүгүн орнотуу этаптары башталып калды десек болобу? Башталды да, мен жанатан бери айтып атпаймынбы? Мына биз президент Садыр Нуркожоевич Жапаров биринчи күндөн баштап жаңы Кыргызстанды курабыз дегенинин өзөгү биз мыйзам диктатурасын орнотобуз дегенде туруп атат да. Мыйзамдуулукту орнотобуз. Мыйзамдуу жашаганга эгер биз өсүп келсе, биз дүйнөдөгү астыңкы мамлекеттерге теңелгибиз келсе, биз сивилдүү мамлекет курабыз десек, анда сөзсүз түрдө ар бирибиз мыйзамды сыйлаганга үйрөнүшүбүз керек да. Мыйзамды урматтаганга үйрөнүшүбүз керек. Анан мыйзам деген эмес, түшүнүк деген менен жашаган, бул кылмышкерлер эле түшүнүк менен жашайт. Мыйзам дегенди мисалы кайсы гана өлкөнү албайлы, ошол эле Германияны албайлы, ошол эле Японияны алабызбы, ошол эле Американы алабызбы, же болбосо жана мен айтып өткөн өнүкүп кеткен өлкөлөрдү алабызбы? Биринчи кезекте булар мыйзамды сыйлаганды үйрөнүшкөн да. Мынакей мыйзамдуулукка келгенде эле биз жок, мен каалаган түшүнүгүмдөгүдөй болуш керек. Мыйзам андан кийин туруш керек деген болбойт. Андай кылганга жол берилбеши керек. Анткени мынакей мисалы Америкада 58% чейин тапкан эмгегиңдин 58% чейинкисин салыкка бересиң. Салыкка кетет да. Ал бүгүнкү күнгө чейин Америкада бир да адам жок, мен бул 58 деген эмне деген процент, мен эмнеге тапканым 58%-ин салыкка беришим керек деп чуу чыгарбайт. Тескерисинче жанталашып иштеп атышат. Бизден баргандар да мына ушул Кыргызстандан көптөгөн адамдар барып иштеп жүрөт, азыр миңдеген кишилер ошол жерде. Алар унчукпай ошол 58% салыкты төлөп атышат да. Туурабы? Мисалы мынакей жакында бир Италияда иштеген кыздын жазганын окудум. Бизде дейт, жана кассалык аппарат деген. Бизде сатып алган товарыңа сөзсүз түрдө квитанция салышың керек дейт. Кассалык аппараттан өткөрүп. Эгерде көчөдө кетип баратканыңда салык полициясы деген бар экен да. Анан бул товарыңды алган квитанцияң барбы десе, көрсөтүшүң керек экен. Эгер көрсөтө албасаң, кай жерден сатып алдың деп ээрчитип барат экен дагы. Ошол жерден ошол сатуучуга да, анан сага дагы очойгон чоң штраф салат экен. Ошол алган товарыңдан да жогору чоң штраф да. Ошондуктан
тиги сатып аткан адам дагы сатып аткан адам ме албаган оюңа болбой ме боорек квитанцияны ал деп берет экен. Анан сен дагы ошол квитанцияны алат экенсиң. Ушул сыяктуу тартип бар жерде, тартип болгон жерде, мыйзам иштеген жерде мамлекет өнүгөт да. Анан кийин көчөгө чыгып алып эле ар ким каалаганын кыйкырып жүргөн жерде тиги мамлекет өнүгөбү. Анан калса жанагы ККМди айтып атпайсызбы? ККМди айтып атам да, ошол. Мында ошол тескерисинче чакан орто бизнести колдогон жагы көбүрөөк болот. Бул колдогон жагын ошону ар кай жака бургандар болуп атпайбы? Ар кай жака буруп түшүнбөй эми мисалы жанагы бир жылда 8 миллион кирешең жок болсо эчтеке төлөбөйсүң да, патент да төлөбөйсүң. Тиги 30 миллион тапсаң анда 1% төлөйсүң. Андан аркы эми бул жерде жана чоң, өтө чоң акча таап, бирок мамлекетке эчтеке төлөбөй жүргөндөр ошолорду бери жактагы карапайымдарды түртүп атышат да. Анткени алар баягы жанагы жашыруун келген таможнядан таможнянын салыгын төлөбөгөн, каттоодон өтпөгөн товарларын баягы тигилерге берип саттырып жүрүшкөн да. Анан бизде таможнядан уурдалып келген товарлар көп болгон. Эгерде баардык жерде жанагы кассовый аппараттар иштей баштаганда тигил товар каяктан келди эле деген сөз чыгат да. Анан каяктан келди эле дегенде анан баланча сомго келген, анан баланча сомдон сатып атам деп, ошол таможнядан уурдалган товардын жүзү ачылып калат. Мына ошонун кесепетинен бүгүнкү күндөгү жана карапайымдардын чуу чыгарып аткандары ошол. Аларды тетиги жогору жакта отурган чоң мафиоздор, мындай айтканда жанагы таможнянын системасына кирип алып, канча бир жылдардан бери Кыргызстандын экономикасынын канын соруп келаткандары түртүп атышат. Мына ошону туура түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан бул кассовый аппараттар сөзсүз түрдө кириш керек. Муну элибиз колдошу керек, элибиз талап кылышы керек болсочу. Эгерде менин айлыгым көтөрүлсүн, мен эртең жакшы турмушта жашайын десем, анда мен муну талап кылышым керек. Ар бир мугалим талап кылыш керек, ар бир маданият кызматкери талап кылыш керек. Ар бир көчөдөгү граждан эмне үчүн керек болсо кайсы бир соода түйүнүнө кирсек, эмне үчүн сенде кассовый аппарат жок? Эмне үчүн сен салыкты туура эмес төкөп атасың? Эмне үчүн сен салык төлөгөндөн жашырып атасың деп ошолордон талап кылышыбыз керек. Элибиз да талап кылганды үйрөнөлү да. Мен айтып атпаймынбы, элибиз да мыйзамдуу жашаганга үйрөнөлү. Биз жалпы баарыбыз мыйзамдуу жашаганды талап кыла баштайлы депчи. Тескерисинче, тескери жолду ээрчип, мыйзамсыз жашоону жактырып, мыйзамсыз жанагы айдамайлардын ар кандай тескери жолго үгүттөгөндөрдү ээрчип кетпей, ар кимибиз эми кыргыз айланайын билимдүүбүз, сабатыбыз жоюлган. Мындай ар бирибиз ойлонушубуз керек да. Менин алган айлыгым каяктан чыгат депчи. Мына могуреки салыктан чыгып атат. Менин алган айлыгым тетияктан келип атат. Демек мен муну талап кылышым керек депчи. Эртең мына мектептерибизде тиги жакшы мектептерибиз курулса, балдарыбыз бүгүнкү күндөгүдөй болуп бир 40-50дөн бала бир класста отурбай бир 20-25ден ашса, 20 болбосо 15ден бала отургудай мектептерди куруп жетишсек, мугалимдерибиз чоң зарплата алып, жакшы балдарыбызды окута баштаса, келечегибиз жакшы болот. Медиктерибиздин айлыктары көбөйсө, ал медиктерибиздин адамдарды дарылаган дарылоосу жакшырат. Маданият кызматкерлерибиздин айлыктары көбөйсө, маданий жактан өсүп өнүгөбүз дегендей, мына ушулардын баарын коом үчүн да болчу. Бул бийликте отурган бүгүнкү Садыр Жапаровдун жеке башы үчүн эмес. Же болбосо аны менен кош иштеп аткан командада эмес, бүгүн жалпы эл үчүн керек да мунун баарычы. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындай элибиз дагы мындай көзүн ачып, туура жолду тандап, мындай мыйзамдуулукту тандап, мыйзамдуулукту талап кылганга өтө башташыбыз керек да. Анан биз баягы тескери жолго кетсе эле, баланча мындай болот десе эле, бир тетиги бир таза эле сабатсыз, баягы сабатыбыз жоюла элек, тамга тааный элек, кестердегидей болуп, бир айрым бир мындай бир адамдардын кыйкырган өкүргөндөрүн ээрчигендерге мен таң калам да. Андай болбош керек, ээрчибешибиз керек. Биз мындай сабаттуу коом, мыйзамдуу коом курганга үйрөнүшүбүз керек. Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун негизги маселесин угуп жатасыздар. Биздин байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90,
0312 39 21 90. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев агайыбыз бар. Биз маегибизди уланта берели. Чолпонбек агай, дагы бир маселеде, мисалы, жана мугалимдин, маданият тармагынын, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлгөн сайын алардын жоопкерчилиги дагы өсүп атат. Ошол эле учурда бизде бир жумушчу орундарын түзүүгө болгон аракет болуп атат. Анан биз көп учурда коомчулукта кийинки күндөрдө ушундай болуп кетпедиби? Болуп жаткан жакшы нерсени эмес, тескерисинче мындай бир негатив көрүнүштөрдү көбүрөөк айтып, көбүрөөк талкуулайбыз да. Анан баягы жакшы нерселерди да, ийгиликтерди да айта жүрүү кайсы бир деңгээлде коомдо бир жакшы атмосферанын калыптанышына өзүнүн бир таасирин тийгизсе керек. Сизде ушул боюнча пикирди угаардан мурун бизде угарман дагы бар экен. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы, агай? Саламатсыз. Мен тиги жигитке бир суроо. Мен азыр тиги жигит айтып атканды угуп калдым. Америкада налогко 58% кетет деп. Туура угупурму? Ооба, туура эле уктуңуз. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда онда 39% болчу, улам түшүрүп отуруп парламент. Асыр 27-ге жеткен болчу былтыр. Ана 23-ке түшүрүп аткан. Эмне үчүн мынчалык налог асайган сайын өкмөттүн бюджетине акча түшүрөт. Алам налогду басана мына ишкерлер, ошун чоң айлык алгандар, бийликтегилер алат да. Бул эмне деген түшүнүксүз. Америкада буга чейин уккан эмесмин, 58% налог экенин. Бир эле нерсени жаңылыш айттыңыз, бийликтегилер налог төгөт депчи. Бийликтегилер мамлекеттин тен айлык алгандыктан ал жерде жанагы подоход налогдон башка налог төгүлбөйт. Ал эми жанагы ишкерлер сиз айткандай, анан бул частный жеке компанияда иштегендер алынат да. Эми бизде киреше салыктар. Эми бизде жанагы салыктардын баарын жөнөкөйлөштүрүлүп, төмөн түшкөнүнүн башкы себеби эле бул салыкты жашырбай, бизде жанагы 2 кабат двойной бухгалтерия дешип, 2 кабат эсеп бухгалтерлерин түзүп, айлыкка өзүнчө ведомство кылып, анан кийин мындай өзүнчө ведомство менен берип, ошентип жашырып, анан башка дагы жанагы түрлүү жолдор менен жашыргандарды жөнөкөйлөштүрөлү, ошолор жашырып жаппай, мындай бир баарын ачыкка чыгаралы деген ой менен ушундай төмөндөтүп отуруп ушул деңгээлге жетишти да. Анан эми экономика өсүп, экономика өнүгүп өскөндөн кийин баягы мамлекет дагы өзүнүн күчүнө келе баштагандан кийин кайра өзүнөн өзү баягы налогдун түрлөрүн көбөйтүү да талабы келип чыгат. Мунун баарын эми өткөн мезгилдеги мамлекеттердин баары эле башынан өткөрүшкөн. Ошол жанагы жаңы өнүгүп келаткан мамлекеттерде көп учурда баягы эл жалпы эл байыганга, өзүнүн баягы бутуна туруп кетүүгө, ишкерлер бутуна туруп кетүүгө аракеттенген мезгилде ушул налогдор төмөндөгөн учурлар болгон. Бул бардык эле көптөгөн мамлекеттерди башынан өткөргөн нерсе да. Эми Америка болсо бутуна туруп алган бай мамлекет. Алар дагы чоң жана ишканалар, баягы товар чыгарган завод, фабрикалар чак буттарына турган, дүйнөдө атактуу болуп калгандыктан алар жанагындай налог салык төлөсө болот. Бизде болсо азырынча бутуна туруп кете тургандар азыраак болгондуктан ушундай жөнөкөйлөштүрүлүп атат да. Анан калса реалдуураак болсун деп. Болсун, эми ишкерлер да кызыксын, сырттан келген инвестиция да көбөйсүн деген максат менен ушундай жолдор колдонулуп атат да. Дагы бир угарман бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен Бишкектен чалып атырмын. Мен айтайын дегеним, азыр двойной кассада сүйлөп койбоду Аксакалов. Бул двойной касса дайсыкпар эле жүрүп атат. Бул двойной кассалар базарда, допустим, договор менен 1000 сом десе, 3000 сом земельный налог алат. Да башка мындай түрлөр толуп турат. Допустим, транспорттук инспекцияларда ушундай эле нерселер бар. Жанагы маршрутный системаларда. Булардын баарын оңдош үчүн да бир топ жылдар керек окшойт. Же болбосо мыйзамды сиз айткандай күчтүү талап коюш керек. Болгондо да бийликтеги отургандардан башташ керек биринчи. Ошо айлыгыңарды бийликтегилердин бүт айлыктарын кыскартыш керек. Жанагындай Lexus Jet менен жүрүп охранага жүргөндө токтотуш керек. Элге көрүнүшүңөр керек. Ошондо иштегенде ошондой эл анан кийин мунара татат моундай биз көрүп атабыз. Просто наразы болуп келип атабыз, айла жок. Рахмат сизге. Рахмат сизге дагы.
Эми туура бүгүнкү күндөгү эң башкы жанагы ошо двойной бухгалтерия болбосун, двойной төлөмдөр болбосун дегендин жолдору жана 8 миллионго чейин таба албасаң, ачык эле соодаңды жүргүзө бер, эч кандай салык төлөбөйсүң деген сыяктуу жолдор, же болбочу болсо жана 30 миллионго чейин алсаң 1% төлөйсүң деген жолдор сыяктуу булар дагы ошол ушундай баягы салыкты жашыруудан чыгалы деген аракеттен түзүлүп атат. Экинчиден, бүгүнкү күндө туура сиз айткан жанагы кош бухгалтерияны жоюш үчүн аябай катуу киришип атат мамлекет. Бул боюнча мыйзамдар да кабыл алынып атат. Ал мыйзамдарды Кудай буйрса күчөтүлүп атат. Бул эгерде ошондой жагдай болуп кармалып кала турган болсо өтө чоң штрафтар салынат да. Ошондуктан муну акырындык менен эми ордуна келет мунун баардыгычы. Муну элибиз да ушуну талап кыла баштайт. Азыр биз рекламалык тыныгуу кылып алалы, андан кийин маегибизди улантабыз. Биринчи радионун жарнама кызматы. Акчаңызды банктарда сактаңыз. Депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттик калктын жана ишкерлердин каалаган банкта, каалаган валютадагы аманаттарын пайызы менен кошо 200 000 сомго чейин кайтарып берүүгө кепилдик берет. Депозиттерди коргоо агенттиги. Банктардагы аманатыңыздын сактыгынын кепилдиги. Айыл банкта жеке жактар үчүн депозиттер боюнча акция уланууда. 2022 жылдын 30 июнуна чейин сизде кенч жана керемет депозиттери боюнча жогорулатылган ставка менен депозит ачуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Айыл банк менен депозит ачып, капиталыңызды көбөйтүңүз. Толук маалымат AB Чекит KG сайтында Улуттук банктын 048 лицензиясы. Биринчи радионун жарнама кызматынын номери 64 91 58. Уктурубузду уланта берели Чолпонбек агай, жана бир суроо бердим эле. Бизде чын эле жанагындай эле тиги проблемалар, көйгөйлөр эле эмес, бир жакшы нерселер дагы болуп атат окшойт. Мисалы, айлыкты да айтып кеттик. Эми мындай да кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Баягы жакшы сөз жарым ырыс дегенчи. Биз коомдо баары эле жаман эле дей бербей, жакшы нерсени да айта жүрүшүбүз керек да. Жакшы нерсени да көрө билишибиз керек. Жакшы нерсени да кабыл ала билишибиз керек. Мынакей эми ушул жаман деп жүрө берип эмне болдук? Эми жамандан төмөндөй эле баратканыбыз болбосо мындай өйдө чыгып атабызбы? Эми бири-бирибизди жамандай бергенден эмне болуп атабыз? Эми бирөө сырттан келип бизди мактап бербейт. Кыргыздар силер укмуш болуп атасыңар деп сырттан бизди мактабайт. Биз өзүбүз көтөрмөлөшүбүз керек. Ошондуктан мына жакшы иштер болуп атабы? Көрө билели, жакшы иштер болуп атабы, айта билели. Мынакей бүгүнкү күнгө чейин мына жогорудагы мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндөн бери канча бир мугалимдерибиз кубанычтарына иштерине батпай ушул баягы жүрүп атат. Бирок коомчулукта бүгүнкү күнгө чейин мындай бир ой ушундай чоң иш болбодубу деп мындай бир коомдук маанай түзгүсү келгендер аз да. Ошо менен бирге эле маданият кызматкерлерибиздин айлыгы көбөйдү, алар деле бир мындай чоң бир неме болуп калды. Өздөрү абдан эле ыраазы болуп калышты. Эми андай болсо тиги товарлар кымбаттап кетпедиби? Эми кымбаттаганда дүйнө боюнча кымбаттап атат да. Жалгыз эле Кыргызстанда кымбаттаган жок. Тескерисинче мына жалгыз Кыргызстандын атайы биз жанагы телевиденияларга айтып атабыз. Коңшу мамлекеттеги баа менен биздеги баалар салыштырып элге берип тургула депчи. Мына салыштырып келгенде эң арзан баа бизде. Кант алалыбы, буудайдын, нанды, унду алалыбы, же болбосо башка бир товарларды, этти алабызбы? Бизде эң арзаны бизде. Ушул эле Казакстан, ушул эле Өзбекстан, ушул эле Тажикстан, бензинди алабызбы? Керек болсо ушул эле Россиялардан биздеги баа арзан. Анан бүткүл дүйнөдө болуп аткан кымбатчылыкты жалгыз Кыргызстан токтотуп кое албайт да. Тескерисинче бизде арзан кармагандыгы дагы ушул биздин бүгүнкү күндөгү бийликтеги өкмөттүн министрлер кабинетинин күчү менен, мындайча айтканда тим эле тискинди катуу кармаганынан ушул кармалып туруп атат. Болбочу болсо биздеги алып сатарлар бул Өзбекстан менен Казакстандыкынан өтүп кетет. Алар эч жактан эч жак эле тигил асмандын башында бааларга чыгарып жибермек болчу. Бул мына ошону дагы эл түшүнүш керек да. Ошентип жакшы нерселерибизди көтөрүп, мынакей бүгүнкү күндө тиги канча бир жолдорду өзүбүз куруп атабыз. Мынакей балыкчы Кочкор темир жолу курулуп атат.
ошол эле көлдү айлана жолду өзүбүздүн каражатыбызга куруп атабыз, өзүбүздүн куруучулар куруп атат. Ошо менен ошондой эле тиги канча бир мына ушул Бишкектин айланасында эле быйыл 15 мектепти бүтүрүп бир элдин астында туруп атабыз. Мектептин курулуштары, канча бир бала бакчалардын курулуштары жүрүп атат. Ушу Бишкектин ичинде эле канча жолдорубузду оңдоп атабыз. Ошо менен бирге эле мынакей андан башка дагы баягы канча бир мындай бир экономикалык жактан күчтүү чоң проектилер иштеп атат. Мына Кудай буюрса Камбар ата бирдин курулушун баштап ийдик. Мындай чоң чечкиндүүлүккө алдыгы миллиарддаган долларды талап кыла турган курулуштарда чечкиндүүлүккө барып атканыбыздан өзү ушундай дүйнөдө кризис жүрүп атканына карабай, ушундай бир абалдын кыйын экенине карабай, ушундай баягы бийлик чечкиндүү кадамдарды жасап атат да. Ошондой чечкиндүү кадамдарды жасап аткан жалпы элибиз да мындай колдоп көрүп туруш керек да. Билип турушу керек. Чын эле бийлик колунан келген аракетин жасап атат. Биз дагы жардамдаш бололу. Мындайча айтканда чогуу болушубуз керек да. Чогуу бири-бирибизди менен мындай бир жакшы тилек менен астыга умтулушубуз керек. Мына жаңы Кыргызстанды курабыз деп президентибиз айтып атат. Жаңы Кыргызстанды куруш деген оңой иш эмес, бул татаал иш өтө. Биздин психологиябыз өзгөрүшүбүз керек, турмушка болгон көз карашыбыз өзгөрүшү керек. Баарыбыз мыйзамды сыйлаганга өтүшүбүз керек, мыйзамдуулукту сыйлаганга өтүшүбүз керек. Баягы мамлекетти сыйлаганга өтүшүбүз керек. Мамлекеттин талаптарын сыйлаганга өтүшүбүз керек. Анан болбосо асмандан эчтеке бербейт бизге, сырттан карыз деле акча бербесе, бекер эч ким эч нерсе бербейт. Өзүбүз көтөрүшүбүз керек да. Ошондуктан жана сиз айткан мыйзамдуулукту сөзсүз түрдө ордуна коюп, анан кийин баягы мындай жакшы нерселерибизди көтөрүп айта билели. Кечээ жакында президент интервью берип, Кабар улуттук агенттигине дагы анан биз мындай келечегибизди ойлойлу, арканды алыс таштайлы деди. Кечээ күнү болсо Солтон Сары кенине барды, кендин абалы менен таанышты, жергиликтүү элдин, карапайым калктын өзүнүн дагы пикирин укту. Бул кайсы бир деңгээлде ушул сиз айткан жана чечкиндүүлүктүн анан баягы өз алдынча батыраак, эртерээк бир элдин көйгөйүн угуп, анан ошого жараша кадамдарга баруунун бир үлгүсүн көрсөтүп атат го дейм. Анан бул жумуш орундарын түзүү, кенди иштетүү десе, биз кой ал жака барбасын же биз айтканды аткарсын деген инвесторлорду тартууда да көйгөй жаратабыз. Ушундай бир бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу багыттары аныкталып калды десек болот. Буга ар бир кыргызстандык салым кошуш керек да. Сөзсүз түрдө. Мисалы мына президентибиздин бир жаңы стили пайда болду. Бул кандай бир курч окуя болуп калса, коомдо бир мындай бир талкуу жараткан бир абал түзүлүп калса, президент биз мисалы кеңешчилер биз айта элек деле өзү чыгып, өзү жооп берген президенттин өзүнүн стили пайда болду да. Мисалы мынакей Кабар агенттигине берген маегинде бүгүнкү күндөгү мындай бир элдин уккусу келген сөздүн баарына жооп берди. Президент өзү жооп берди. Аябай талкуу жаратып аткан. Кенен жооп берди. Аябай талкуу жараткандардын баарына ачыгын айтып жооп берди. Анан эң башкы маселе бул жерде ишеним көрсөтүп, шайлаганыңардан кийин бизди иштегенге мүмкүнчүлүк берди. Бизге ишенгиле. Бизге ушул мынакей алгач биринчи 1,5 жыл өтүп калды президент болуп шайланганыначы. Мына бир ушунча чоң иштер жасалды. Ушундай чоң кадамдар жасалып атат. Эми дагы ишеним көрсөтүп чыдагыла. Мына дагы 5 жыл өтүп кетсе, баягы 3,5 жыл өтсө 5 жыл болот, жаңы шайлоо келет. Ошого чейинки учурда эгерде жакшы иштей албай койсо, элдин колунда шайлоодо кайра башкасын шайлап алат. Иштегенге мүмкүнчүлүк берели да, жалпы коом иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек да бүгүнкү. Анан жок уулдап чуулдап эле баягы ызылдай бергенде болбойт да. Мисалы мынакей ушул өзүңүз айткандай ошол Солтор Сары кенине барып, ал жерде эмне болуп атканынан бери өз көзү менен көрүп,
Анан кийин бул жерге атайы баягы аналитикалык эксперттердин оюн уга турган болду. Анан ошондон кийин анан ишти жүргүзө турган болду. Ошол сыяктуу эле мынакей көп учурда бизде коом ачык коом да. Анан бир чети демократия бизде өтө күчтүү өнүккөн. Ошонун себептеринен мисалы мынакей ар кандай иш болуп калган учурда президентибиз жеке өзү чечим чыгара койбой комиссия түзө салып атат да. Жеке бүгүнкү күндө биз президенттик башкаруудагы мамлекетпиз. Жеке өзү деле чечим чыгарып койсо болот болчу. Мыйзамдуу эле болмок. Мыйзам болмок. Анткени анын укугу бар ошондой чечим чыгарган. Аны жалпы эл шайлаган биринчиден. Экинчиден баш мыйзамыбыз жооп берет ошогочу. Анан бирок антпей президентибиз мисалы мынакей генералдык прокурор менен саламаттык сактоо министринин ортосундагы жанагы маселеде дагы комиссия түздү. Комиссиянын чечимине ылайык ошол комиссиянын чыгарган чечиминин негизинде анан чечимдерди кабыл алып атат. Ошол сыяктуу ага чейин ар кандай ушундай курч окуялар болуп калганда комиссия түшүп, ошол комиссиянын чечимдеринен кийин анан коомчулукка пикирин айтып атат. Мисалы мынакей жанагы абактан кайтыш болуп калгандар жөнүндө дагы комиссия түздү. Бүгүнкү күндө комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгаруунун астында турат. Ошол жыйынтыгы чыккандан кийин анан оюбузду айтабыз деп атат. Мына ушул сыяктуу бул эмне себептен бул дагы ошол президентибиздин иш стилиндеги жаңылык да. Өзү баягы жеке басар болуп эле жеке оюн айта салбай, мындайча айтканда коомчулуктун пикири менен эсептешип, комиссия менен такташып туруп, анан кийин коомго мына комиссия баарын тиягын изилдеп чыкты, биягын изилдеп чыкты, момундай экен деп туруп анан комиссиянын чечими менен чыгарып атат да. Мына ушундайлыкка барып атат. Бул дагы баягы мыйзамды бузбаганга аракет. Мыйзамдуулукту сактаганга аракет. Президентибиз баш болуп бүгүнкү күндө мыйзамды сактайлы, мыйзамды бузбайлы, мыйзамдуу жашаганга өтөлү деп атат. Демек биз баардыгыбыз ушул мыйзамдуу жашаганга өткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Сиз президенттин жанында жүрөсүз да, анан мурда айтылчу эмес беле, президентке жолуга тургандарды даярдап коет, атайын дежурларды даярдап коюшат, анан ошону айтат деп, анан биз байкаганыбыз боюнча сырттан туруп президент барган жеринде карапайым адамдар менен өзү барып жолугайын, аларды угайын деген чечимди өзү кабыл алат окшойт биз даярдаганга үлгүрбөйбүз деле. Президент көп учурда мындай бир протоколдон чыгып деле баягы көп учурда күтүүсүз кетип калат. Мисалы мына дөөтүмдүн ичинде отурам, мен президенттин Солтон Сарайга кеткенин билбей калдым. Ошол жакка баргандан кийин анан билип калдым да. Анан ошол сыяктуу президент кете күтүүсүз эле өзү элге чыгып кетип калат. Элге барып эч кандай даярдыгы жок эле, эч кандай немеси жок эле, ошол жерде нерселерди угайын деп эле эл менен аралашып атпайбы? Мисалы мынакей Токтогулга деле тиги Токтогулдун эли менен жолугушууга жана Камбар ата бирди ачууга деле президент акыркы күнгө чейин барат же барбайт деп туруп эле анан акыркы күнү чечим чыгарып кетип калды да. Барды ошол жерде Токтогулдан эли менен да жолукту, ал жерде Арай көз чарайбай канча бир сындарды айтылды. Ошолордун баарын угуп эле ошондой эле болуп келди бизде. Анан азыркы күндө астын ала даярдайт, анан астын ала сүйлөгөн тегинтет минтет деген калды алчы. Ал азыр эми андайга биздин элибиз деле өзү жол бербейт, анткени жалпы элибиздин өзүнүн мындай бир мүнөзү деле ага жол бере койбойт. Азыр мындай айтканда Кыргызстанда демократия аябай эле күчтүү өнүгүп өз жолунда баратат. Анан ачык коомбуз, президент өзү да дайыма ачык коомду куралы деп ошону айтып жүрөт. Биз ачык коом курушубуз керек депчи. Анан бирок демократиянын дагы бир жолу бар да. Демократия менен анархиянын ортосу бир көз ирмем деп коет да. Мындайча айтканда кабак менен каштын ортосундай деген сөз да. Анан биз анархияны эмес, демократияны курушубуз керек. Анархия деген бул тартипсиздик. Ким каалаганын сүйлөй берген, мыйзамды сыйлаган, ким катуураак кыйкырса, ким күчтүүрөөк болсо ошол жеңген, бул анархия болот да. А демократия бул демократиянын күчү мыйзамдуулукта. Бүткүл дүйнөдөгү демократияны жакшы көргөн өлкөлөрдүн баардыгында мыйзам диктатурасы орногон, мыйзамды сыйлашат. Мыйзамды сыйлаган мамлекетте гана демократия өзүнүн үлгүлүү жагын көрсөтө алат. Биз дагы ошол демократиянын мыйзамдуулук жагына өтүшүбүз керек. Мыйзамды сыйлай башташыбыз керек. Демократия деп эле оюбузга келгендин баарын, жалгандын баарын кыйкыра бербеш керек. Жок нерсенин баарын ойлоп тапкандар болуп атат. Атайлап бир жамандагандар болуп атат. Бир мындай бир
мындай бир кандай деп айтсам эптеп эле шылтоотап кандай жол менен болсо да элди ишендириш керек болот. Элди ишендирип бийликти жамандагысы келгендер болуп атат. Мисалы бир айрым адамдардан айта кетсек, өзү кызматта иштеп жүргөндө эмне жасадым эле деп бир сөз айтпайт да. Ал чоң кызматтарда иштеп, нечен мамлекеттин жетекчисинде отурган. Анан мисал келтире албайт. Мен чоң кызматта иштеп жүргөнүмдө могу иштерди жасадым эле, бирок мени ошого мүмкүнчүлүктү бербей, анан мени кызматтан алып салган. Анан бүгүнкү күндө мен ошондой кызматтарды, иштерди жасаганга мүмкүнчүлүгүм жок болуп атат деп айтпайт да. Ал бүгүнкү күндө эле баланча жасалбай атат, түкүнчө жасалбай. Ал эмнеге ошол адам өзү кызматта иштеп турганда ошону жасаган жок эле? Өзү чоң кызматта иштеп турганда эмне үчүн бүгүнкү айткан нерсесин жасаган жок эле? Жок, ага жооп бергиси келбейт да. Ошо сыяктуу бүгүнкү бийликти сындап эле тижерин тигиндей болуп атат, бул жери мындай болуп атат деп эле жамандаганга өтүп алгандар бар да. Ошондуктан баягы андай кылбай, биз жакшы нерсени дагы көрүп, анан биз сын айткандан качпайт, бүгүнкү бийлик сынды уккандан качпайт. Сынды бирок аргументи менен, мындай бир далили менен айтса да, далили менен айтса, анан жөн эле бир сөзсүз түрдө эле жаманатты кылууну максат кылып албаш керек. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Биз биринчи радиодо бүгүн негизги маселеде Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев агайыбыз менен маектештик. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, бул маекти сиздер Facebooktагы биринчи радионун баракчасынан да угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Чынара Асылбекова, социалдык тармактарга Азиз Чокморов таратты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.